40 жылдык иш тажрыйбасында бир катар ыңгайсыздыкка кабылган Кенжегүл Оторованын кубанычында чек жок. Ананчы өзү да, окуучулар да ушул кезге дейин ырыстуу имаратка ээ боло алышпай, не деген кыйынчылыктарды баштарынан кечиришпеди. Баарынан да эскиси өрттөнүп, жараксыз болгонунда 10 жыл бою ар кайсы жерге баш паанектөөгө туура келди. Эми мынтип Кочкор районунун Кара Суу айылындагы Шапак Кырсмендиев атындагы орто мектептегилер 4 тарап 600 орундук конушка жайгашмакчы. Буга жетин ашпаган мугалимдер өздөрүнүн жеке салымдары катарында автордук кабинеттерин уюштурушкан. Ооба, авторский кабинет уюштургам, өзүбүздүн каражатыбызга мектепке дагы кичине жардам болсун деп өзүбүз спонсор болуп алып кеттик. Көп эле ар бир предметтен авторский кабинеттер бар. Тар мектепте кээде 3 смен менен окуучубуз, кружок өткөнгө, олимпиада өткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз деле көп боло берчү эмес. Курулушу 2 жылга созулган бул билим уясын толук кандуу бүткөрүүгө мамлекет казынасынан 125 миллион 66 миң сом чегерилген. Ага талап кылынган жумуштарды аткаруудан тышкары сапаттуу билим берүүгө зарыл эмеректер жана окуу куралдары алынган. Буга жетин ашпаган мугалимдер айрымдарын өздөрү курап, эмгектин ылдамдашына жакындан жардам көрсөтүшүүдө. Айтымдарында жаңы колушта түзүлгөн шарттар борбордогулардан ашса ашат, акыры кем калбайт. Демек, Кара Суу айылындагы балдар кыздардын ар тараптуу өнүгүүлөрүнө мыкты мүмкүнчүлүктөр жаралып отурат. Мебель бүт ушу проект менен келди. Шкаф, стулун баары 5 жылкасынан бери баары келди. Могу акыркы отуруштарды курап бүтө алдында турабыз. Буюрса бүгүн бүтөбүз. Анан ушу менен бардык эмеректери бүт класстар даяр болот да. Анткени бүгүнкү санариптештирүү саамалыгында компьютерлик технологияларды мектеп партасынан өздөштүрүү зарылдыгы курч. Ушул нерсе көңүл жаздымда калбай, аталган билим уясындагы информатика кабинети бардык жабдыктар менен камсыз кылынган. Өз кезегинде кара суулуктар белек катары интерактивдүү досканы алып беришкен. Ошентип, буга чейин көп нерседен аксап келишкен тарбиялануучулар бүткүл дүйнөлүк интернет түйүнүнө кошулуу менен өз ой өрүштөрүн алдаганча баятышмакчы. Информатика кабинетине болсо 25 компьютер менен жабдылды. Биз буга чейин мындай техникалык каражаттар менен жетишсиз болчу да бул мектепте. Айыл тургундары дагы интерактивный панель алып бергени жатышат. Бул кабинет болсо автордук кабинет болуп, ардагер эжебиз Асаналиева Жыргал эже жабдып берди. Кыргыз Республикасынын эгемендигинин быйылкы 34 жылдыгында Теңир Тоо жергесинде ошондой эле Ак Дала, Жумгал жана Нарын райондорунда да жаңы мектептер өз эшиктерин ачышат. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Кочкор району.